Ассаламу алейкум, да бир жолу урматтуу мекендештер. Жалпы эл жакшылар арбаңыздар, да бир жолу биз буюрса мына азыр жаңы эле кирип келдик, туугандар. Усталар 5 киши. Азыр дубалга кириштик. Буюрса кемчилик материалдарыбыздын баардыгын караштырып атабыз. Так, бизге бүгүнкүгө туугандар мешалка азыр арендага алсак болот, эми балким тааныш билиш, мындай жеңилдетип карап берген адам болсо жакшы эле. Себеби эмне жерде 15-20 күн мешалка иш берет да. Анан араба азыр жакшы баага болсо араба сатып алышыбыз керек. Болсо ошо арабасы менен аренда алсак жакшы болот. Анан туугандар, бизге бир нерсе зарык болуп атат. Ал эмне десеңер, холодильник, чакан баягындай бир холодильник барбы, бир каерден тапсам болот. Бу эски бирок иштеген холодильник, а то продуктыларды, анча-мынча усталардын эттерин, аркы-берки ушулар нерселерди киргизип алганычы. Ушундай холодильник керек болуп атат. Анан туугандар, сөрү усталар сыртта чай ичкенге мен сөрү тапчан бир-эки азыр бирөөнү карап койдум. Кечки амал буюрса, кечки амал барып көрүп келем. 15 миң деп атат, 12 миң деп атат. Полу менен экен, темир эски сөрү колдолунган. Ушул нерселер зарык керек болуп атат. Мына ушу менен бизде бүгүн иш башталат. Так, анан материалдарыбызды болсо цемент, арматура, цеткамык, анан жилка, араба, ушул мешалка, кетмен, лопатка, анча-мынча переноска, ушул аларды азыр баарын жазып берди. Азыр аларды алып келгенден кийин анан ушуларга продуктага жөнөйбүз. Кыскасы бүгүн максимально ушул жерде усталарды ишке салган аракет кылышыбыз керек, туугандар. Ошол баарыңыздарды мен ушул колдоого чакырып кетем. Бүгүндөн кийин тынбай мен сиздер менен байланышта болуп турам. Сиздер менен кабарлашып болуп турам. Сиздер ушул видеолорду көргөн сайын ушул жерде жакында муктаждар үйлүү болгон атыптыр деп жок дегенде сүйүнүп ак батаңыздарды берип турарсыздар деген үмүтүбүз чоң. Андыктан сөз колдоп туруңуздар. Материально колдой албасаңыз да моралдык жактан колдоп туруңуздар. Жакшы сөздөр менен, жакшы көздөр менен, жакшы ак батаңыздар менен, ой пикир сунушуңуздар менен, жок дегенде колдон келбесе ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп, лайк басып, мына ошентип бөлүшүп туруңуздар, туугандар. Мен сиздерден ушуну суранам. Биз анда эмесе кеттик, буюрса усталардын азыр жазып берген материалдарын алып келген кеттик. Бүгүн 23 июнь, азыр түштөн кийин саат 5-6 болуп калды. Базар жабылганча жөнөдүк. Бул жерде азыр 15 миң кыш бар. Кыш дагы жетпейт. Мен күндө керектүү нерсени айтып турам. Азыр зарык нерсе ошол. Анан айткандай, так, мен алып келген төшөктөр 2-3 кишиге гана жетет экен, дагы бир 2-3 кишиге жетпеген төшөктөр керек болот. Матрас, жамынгыч дегендей. Андан сырткары идиш, тефаль, термос, үйдөн бычак, ушул бүт табак, пияла, мына баардыгын апам салып берген. Бирок ушул жетпеген нерсени, алып келе албаган нерселерди айтып атам. Мен холодильникти кантип алып келет элем, мешалканы аяктан кантип алып келет элем. Ушу аргасыз зык зарык муктаждыктарды сиздерге кайрылганга мажбур болуп турам, туура түшүнөсүздөр буюрса. Ошол туугандар, инилерибиздин машиналары да мындай